Бақытбай эке, биздин группада, Telegram каналда суроолор түшүп атат. YouTube'да дагы элдердин суроолору бар. 2 жылдан бери эле каналыңарды көрүп атам, алтын доор келет дедиңер эле. Кана ал алтын дооруңар дейт го. Абдан туура суроо. Бирок мынтип карап отурганда күнүгө переход болуп атат, күнүгө энергиялар түшүп атат деп жаңы эле башында сүйлөшпөдүкпү? Бирок ана деп күтүп атып чарчап кеткендей болуп кетип атабыз да, действительно-чы. Ошол күтүү деген нерсе бизде аябай Артка тартып атат. артка тартып атат да. Мисалы айтып эле түшүндүрүп атабыз да биз. Алтын доор ал эч жакта эмес. Ал сенин аң сезимиңдедирчи. Каалайсыңбы? Азыр өтүп кет. Бул сенен баары сенин колуңдачы. Общий алтын доордун общий энергетикасы ал, конечно, ал улам күчтөнүп келип атат. Бирок адамдын өзүнөн да бүгүн өтүп кет. Алтын доордо жаша. Ошого көнсөң эле бир жума. Адам бир жума көнсө эле бир кылып аткан ишкечи. Анан ошол нерсе өзүнүн немесин бере баштайт. Бакытбек эке, ошол мүмкүнчүлүк эми азыр пайда болду же мурун 2012-жылы эле ошентип өтүп кетсе болот беле? 2012-жылы бул башталган нерсе да эме. Так ошондой доордун башталышы деп айтабыз да. Переходдун башталышы. Переход себептенде 2012-жылы акыр заман деген чүрүк менен жашап келген. Адамзатчы. Акыр заман деп ошонун энергетикасын жаратып келген да. Эмче куторду. Ага чейинкилер, Эмче куторду ачылган. Эң биринчи ачылганда бизге айтылган сөздүн баары элиңден баары акыр заманды чакырып калды. Акты ырдаган заман деп чыгарышкан деген да. Анан акты ырдаган заманын биз өзүбүз түшүнбөй жүрүп акыр түшүндүк да. Көрсө баардыгын чечкен бүт аалам деле энергия, адам деле энергия, сөз да энергия, ой да бүт энергия экен да. Энергия чечет экен түйүндүн баары. Сендеги оору болобу, эмне болот, баарын чечкен энергия. Качан биз ошо энергияны кай жагына буралсак, ошол жагы жашоо болот. Мисалы Кыргызстанды оңойбуз, Кыргызстанды мынтебиз, антебиз дейбиз. Материалдык дүйнө менен карайбыз, башка өлкөлөрдү карап, башка өлкө мындай бай болуп атат. Эмне үчүн Кыргызстан мындай эмес деген сөздөрдү айтып атпайбы? Буну баары өзүбүз артка тартып атабыз да. Эгерде кыргызстандыктарга ошондой илим берилип башынан, ошо жан дүйнөнүн илими деп койчу, ошол ой менен жаратман, ойдон баары жаратылат, муну баары энергия деген илимди бизди кичинекейибизден берген болсо, Кыргызстан дүйнөдө эң бай болмок. Себептен Кыргыздардын түйүндө бул бар нерсе экен да. Канында жашап келаткан, түпкүрүнөн бери келаткан нерсе да. Болгону ошол нерсени биз унутуп калтырып кеткенбиз. Ошо менен ал жабылып калган, анан эле эмне дооду башкага коюп келебиз да. Эмчи мындай жашайт, эмчи андай жашайт. Азыр деле кеч эмес. Азыр деле кеч эмес. Мына ушул сөзүңүзгө эме. Азыр биз кайсы эгрегерди жаратып, кайсы энергияны жаратышыбыз керек? Кыргыздар алтын доорго өткөзүш үчүн. Алтын доорду жаратыш керек да. Алтын доор. Эми алтын доор деп мындай общий айтып атпайбызбы? Ошол энергияны кантип жаратышыбыз керек? Кандай сөз менен жаратышыбыз керекпи? Же ушундай бир мындай кандай десем, жөнөккө эл түшүнө турган сөз менен түшүндүрүңүзчү? Эми кызык нерсе да. Кадыр, может, бул сөз азыр тиешелүү болуп калыптыр. Менин бир жакындарым кайтыш болуп калды. Бара албаган да. Эми ала биз бул илимде жүргөндө өлүм жок да. Билесиң, өлүм жок экенчи. Анткени өзүм да көрдүм да, мен өлүп да көрдүм да. Такыр башка состояние, башка акыбалда болосуң да. Бияка келгин келбей, чатак чыгарган да, барбайм бияка депчи. Ошол сыяктуу сен өлүм экенин, эмне экенин билип алгандай, сен өлүмдөн коркпойсуң да. Даже өлүп аткан кишиге да кайгырбайсың. Кызык нерсе бар. Үйүнө кетип баратат. Наоборот, кутулду да бир ушунча тонна нерсени бир кичинекей нерсе байкуш көтөрүп жүр да. Ошо мындай көп да албайт экенсиң да. Өлүп калыптыр, жаны эшикке чыксын же болбосо жарыкка чыксын дейсиң да. Ошентип жүрүп барбай калдым да бирөөлөргө. Анан ошо кыркы чыккан чабарам, кыргызда бар го, кыркы чыккан чабарам деп коем. Анан кыркы жакындап калды. Анан кыйнай баштады. Бар депчи. Мен барганда эмне өзгөрүп кетеби деп ушундай бир тоң боюңду кыла баштадым да. Шарт жок болчу да, чын айтканда шарт болбой аткан. Жокту анан жөнөдүм. Анан бара атканда баа сезим келип атат да. Көп адамдар өлгөндө
бұрын ғой баяғы ата-тектер алып бір жағы алып кетсе да бір басқа дүниелерге дүниесін алып кетеді. Мысалы исламда жүргенде исламдағы алып кетеді деп қояды, сүйіде жүргенде түйіс алып кетеді қояды, манаста жүргенде манас алып кетеді деп, ушундай бар да, какой энергияны сен топтасаң ошол энергияға барасың да. Ошол жака кошуласың. Дегендей да. Бүгүн такыр башка нерсе окшойт да. Ана ошондо айтып атат, сен жарыкты чакырып алгансың, жарыктасың. Өлгөндөрдө эми барып жарыкка кетиш керек, жарык дүйнөгө. Мына дүйнөлөрдө бөлүнөт экен да аламдачы. Ана алып кете бербейсің, ал кантип кетет, ал жолду каяктан билет дейт. Ушундай таң калдым да. Мына баратат да, көрсө бизден бараткан жарык жолдорду алар көрөт экен. Да кете албай жүргөн жандарчы. Анан шыр эле агаларга жол ачылат экен да, баягы жарыкты көрдү да, жарыкка кетип калышат экен да. Аябай таң калдым да. Мен муну мындай, мен мындай ошондо ошого толук сезим келди. Себептен мен мындай көрчүм да. Мисалы, авария болгон жерлер бар го. Ошого барып каласың да. Авария өлтүр депчи. Үйүнө аласың да, ошол үйүнө барып атага аткарган. Ошондо көрүнүштөр болчу да, ошол адам кетти да. Каяка кеткенин билчүбөсүң. Көрсө жарыкка кетишкен. Сен жарык сен менен кошо ичип барат экен да жарык сен. Сен менен энергия ичип берет экен да. Ал жарыкты көргөндө жарык кетет экен да. Анан барса эле ошол үйдүн баласы чыгып кетсе мен таң калып атсам, ошол тегеректе ошондой кеткендердин баары жаны кетип атпайбы шуулдап. Керемет анан. Андан таң калгам да, буларга эмнеге жок деп мисалчы. Бу бала менин ладно кетти депчи. Анда көп түшүнө бербей турдум да. Көрсөм ошо жарык экен да. Бүгүн да ошо элге жарык жашоо келди да. Ошо жарыкты жерге орнотсо эле, ошол өлүмдөр, ошол кырсыктар жок болуп атпайбы? Вот ошол эң башкы нерсе жарык. Адамдарчы. Жарык болгуга жарык бой келбей деп атпайбы? Ал эми жарыкты жаратып алуу адам өзүнүн экен да. Мисалы, кандай адам болсо да азыр ооруп аткандардын көбүнө витамин жетишпейт деп атпайбы? Ал витаминди каяктан алат? Негизги тамак аштан алса болот, тияктан берет. Аларда жетишсиз болуп атат да, күндөн жетпей атат. Жердики жетпей атат, табияттыкы жетпей атат адамга. Мына азыркы күндө сиз Бишкектин үстүнө чыгып көрсөңүз, эселеп аткан эл батпай жумам. Машина. Себептен эл билип билбей конуп атат да. Бүт табиятка. Даже биз мындай десек, кеше Өзбекстандын немесинде ютубунда окуп калдым. Бир күндө 5000 киши чыгып кетиптир талаага. Өздөрү таң калып атат да, мындай. Себептен адамдын жаны ошого тартып атат да. Ошо керектүү нерсени алыш керек болот. Ашардан эмнени алат? Ошондой бир кубулуштар болуп атат да. Ошол жарык менен үйгө жарык киргизсең, үйүңдө жарык болот. Ушул жарык боюнча мен 19-жылдары жанагы Олег Руснак деген бир украинский психологду окугам да. 2 айдан 4 ай 2 курсун окуп, анан ошондо Руснак бизге мынтип үйрөткөн. Эгерде жакындарыңар кайтып кеткенде, жаны сразу учуп кетпейт. Сиз айткандай жолун таппай калышы мүмкүн экен да. Анан 2 нур түшөт экен. Бирөө, допустим, голубой такой привлекательный, жумшак болуп түшөт дейт, а бирөөсү болсо оттой болуп түшөт экен да, ысык жарык болупчу. Анан элдердин бардыгы коюмногу комфортныйына кирейин деп голубойго кирип кетет. Ал болсо жанагындай азгыртма депчи. Ошон үчүн жакындарыңар каза болгондо кулагына барып шуурай бергиле дейт да. Ошо коюлганча барып калсаңар, коюлганча жарыкка кир, жарык эме Кудайдын нуруна кир, жарык Кудайдын жарыгына кир деп эле ошентип кулагына шуурай бергиле дейт. Анан эгерде коюлуп калган болсо деле, жанагы айтып атко, физический денеси эме жаны сразу кетет, анан кийин ментальный, анан кийин тиги астральный депчи. Ошол айта бериш керек экен ошентип элечи. Жарыкка кир, Кудайдын жарыгына кир, Кудайдын жарыгына кир деп эле айта берсеңер, анан ошол жарыкка кирип кетет, жетеленип депчи. А жол болсо жанагы азгыртма нурга кирип кетет экен, голубой нурга. Ал мындай күйгүзбөй турган, мындай привлекательный нур болот экен да. Анан сиз азыр айтсаңыз ошол эсиме түшүп атпайбы? Беда, мисалы, мен ушунча ыраазымын ата-бабаларгачы. Биз куттуу элбиз, анан кутбуз деп коет го. Азыр эл түшүнбөй атпайбы? Кут эмне деген сөз депчи. Кут менин түшүнүгүм боюнча мүмкүн бул Кудайдын эле жана божественный энергия экен. Кудай деми. Вот азыр эле учурчак жөнүндө жаңы эле Садат мен сөз бар. Учурчак
мен Құдай өзіңдемін дегенде осознанно айтсаң, сен учичактасың. То есть Құдай сенде, сен Құдайдасың. Вот түс байланыс басталады да. Ошон үчүн бул божественный слованын өзү, любой божественный слованын сөздүн баары бул ошо божественный энергияга ээ да. Ошону кандай күчөтүп айта аласың сен? Кандай күчтө кармай аласың? Кандай сезе аласың? Адамда ошондой экен, мына аалам өзү кармалып турган энергия, баарыбызды кармап турган божественный энергия да чынында. Мына ошо энергиядан биз кыркылып калбас үчүн. Мына ошол нерселер кут жалгасын деп кыргыздар. Сол сөздөр биз эл залчы эмеспиз да. Кут төбөңөн уруп тур деп коет. Эмнеге төбөдөн кут турат биз түшүнбөйбүз да. Эмнеден төбөдөн урат Кудай деме, кут көрсө, баардык десе, кут төбөдөн уйлат экен энергияң барчы. Ал ошо төбө туюк болуп калат, төбө жабык болуп калат. Адам биягы жабык калган дейин, төбөдөн жабык болгон дейин, ал жалаң башка күчтөрдүн энергиясы менен жашайт да. Жашоо жүрүп атат, башка күчтөрдүн энергиясы менен жүрөт. Ал bir gün оорутат, bir gün кыйнайт, bir gün кыйналат деген. Топ силе жанагынтип вампирит этип, жакын адамдар. Ошон үчүн бул кут жалгасын ай деп үйгө кирсек да айтабыз го. Кут деген кыргызда өтө улук, бийик. Кудай деген эле сөз экен да, Кудайдын сөзү, Кудайдын дини деген. Сон керемет нерсени айтып бердиңиз дагы. Анан кийин дагы бирөө сураган экен. Арак ичкендер, ушул арак бизге аябай сыноо болуп атат. Жакындарын, туугандарын эмне кылышты билбей жатабыз. Эмне дейт, таппай жатам, арак менен кошо башка энергия келип жатабы дейт. Муну эмне кылыш керек? Кабыл алыш керекпи дейт. Көбүнчө мен түшүнүгүм боюнча арак бул өзүнүн жана ээси бар да. Эгереги бар. Эгереги ошол энергия да. Ошо энергия өзүнүн тамагын жеш керек болот да. Көбүнчө бул таланттуу балдарга келет. Касиеттүүлөргө. Касиеттүү балдарчы өсүп келет, окумуш болуп келет, меле кыйын болуп келет, анан эле бир күнү баягы несе, им менен Кудайга болгон чакырат жүрөктөн ачылат да жогорчу. Ошого келгенде бул илим билбейт, эчтеке билбейт. Анан бул жабылып калат да, тиги ошону күткөндөй да. Анан шак адамга тиги энергия орношуп алат да. Анан адам өйдө кете албай эле ошонун энергиясын берип ошону кул болуп калат да. Эми муну кандай кылсак болот? Мисалы энергия менен эле адамга айтып атпайсыңбы, таасир кандай кылып дейт депчи. Адамга энергиясы менен таасир берет. Кандай болсочу. Мисалы биз ак куюн жөнүндө айтып атпайлыбы көпчү? Ак куюнду отургузуп алып, ошону өзөгүнө салып, ак куюнду айлантып берсе, элестетип өз менен чыгарып берсе, баа адамдарчы. Ал бир күн болбосо бир күнү эгегөрдүн тиги куюн бердирбейт да, тамагынчы. Кетишке туура келет да. Бул баягы энергетический жол менен. Же болсо да башка ыкмаларды кылса болот. Мындай коем десем, мен кое турган тилдөө көп го азырда. Бүгүн эле окудум болуш керек мен ошо. Аракты мынтип кайтып койдуп алыштан бир сиропторду көрсөтүп атат да, ушундай бар деп. Ал жагынан деле жардам бар, бирок алар кандай кылып жок болот бирок. Бирок арактын зыяны адамга. Адамдагы ого кетип аткан энергетикаларды жабат да биякты. Таланттуу кишилердики болуп баардыгын жапкан дейин. Ал ошо энергияга байланыша албай калат да. Адамды мисалы көз ачылып кетти, аны алкаш деле көрүп атып атпайбы? Элим барчы. Анда ошол каймана нерсе тескери көз ачылат да. Жанагы тескери күчтөр көзүн ачып коет. Жүрөт. Аларды баягы осознанно билген кишилер билет. Кай жактан алып атат энергиянчы. Анткени үстүнөн себелеген күчтөн алып атабы, бул жүз алып атабы депчи. Ошодон айырмаларды биле баштайт да, жазай баштайт да. Бактыбек, эмнеге көкүрөгү илими билим жок болсо көкүрөгү ачылбай коелу? Көкүрөгү ачылбайбы? Илим билим жок болсо илгери бул касиетти эч ким жаба алган эмес, ачык болчу. Дейт да. Потому что бараткан киши деле мисалы жамандыктын келгенин сезип, жамандыктын келгенин жок киши билчү экен. Эң биринчи ал оорурдан мурун деле же бирдеке оорурдан мурун деле ал келген нерсени билчү экен да. Билип анан кийин тура калып же суу кайттырып, мисалы биз түштү суу кайттырат го аталар. Ошондой кылып же мал соя салып, ошо карнап, ошентип баягы жамандыктын жолун келе аткан деле буга алгандар болгон да. Мисалы кулчулар деп коет го, кулчу деген касиеттер бар ошолор. Ошондой куп алганда анан бул нерсе кийин өтө эле жабылып калды. Вообще эле биз ошолдогу нердеги бир нерс бар экен.
эмне деп атын өткөндө татмай элемин. Адамда ошол нерв такаса иштеп туруш керек да, полностью. Ошол нервдердин баары кыскарып жабылып калат экенде, баягы кыска нерсе болуп калат экенде, энергия жетпейт экен адамгачы. Жабылып калат экенде. Ошо энергия көбүнчө бизде байлангандан кулак түптө дейт. Анау көкүрөктүн үстүндө дейт. Ошон үчүн ноябрь бир уруп жүр депчи. Ошол жерде от ойгонсун. Массаж кылып, анан баягы массаж кылып жүр. Ошо энергиялар сенде уктап атат дейт да. Ошол ойгош. Негизи көкүрөктө жана вилочковая железа деген да. Иши көкүрөктү уруп, анан могу кулактын түбү бар го. Ошол жерге уруп жүргүлө дейт да. Бастайчы. Анан кийин баягы ошол баары жабыктар, анан алаканды бири-бирине мындай кылып сүртүп аябай. Мисалчы, катуу ысыктан иткендечи. Ысыкты билесиң да, мында бүт баягыга кетип атат да, колуңачы. Анан ушуну алып келип туранабы. Үчүнчү көзгө салып, мындай караба дейт, үстүн кара дейт да, мындай. Беркке кара дейт да. Ошондо алып барып тиге тазир берет экен да, канал, жабык каналдар салат да. Көкүрөк каналга да ошентсе болобу? Көкүрөк канал, негизи көкүрөк канал байланыш ачык эле, чын айтканда. Ушул жерге эле бүт баягы шишкетный желез деп койко, баары ушуга эле байланып жабык да. Ошо келип аткан энергия тарткан антенна ошо да, баардык бир нерсеге берип аткан нерсе. Ошо биз жана тобурчак деп коебуз го биз. Тобур. Эпофиз деп кыргызча тобурчак да. Шишковидная железа. Ошо тобурчак жабык болуп калат, жабылып турат. Бакытбек эке, алтын доор келип калды деп эле айтып атасыңар, бирок адамдар көп кыйналып жатышат го, финансы жактан кризис болуп атат, иштер жүрүшпөй жатат, айлыктар азайып жатат дейт. Эми бул баягы түшүнгөн адамга түшүнүктүү эле болуп атат негизичи. Баягы эскинин баары кетип атат деген нерсеничи. Анан ошол нерсеге да жооп берип койбойсузбу? Менин тилимде ошол кишилерчи. Зана кыйналып аткан кишилерчи. Мен баймын деп чындап айта алам экен. Мен баймын деп чындап элестете алабы? Кеп ушундай эле. Ошентип туруп мен баймын деп жана квантовый полеге кирип кетиш керекпи? Конечно, сен дилиң менен кылсаң, ошол нерсеңчи, ошол нерсе болот да. Мен баймын деп элестетип кой. Толка чек койбо. Мисалы көп чек бар. Мисалы мен там алсам эле болду дейт да. Анан там алат, тамдан эчтеке жок калганчы. Анан дагы жүрөт анан кактачы. Ошондой случайлар көп болгон го Бакытбек. Мен эметем да баягы там салсам, анан кийин балдарымды үйлөндүрсөм эле болду деп туруп, анан тамды салып балдарын үйлөндүрүп өлүп калгандар көп го. Да, чек болду, жетип чегинечи. Ошон үчүн чексиз нерсени чексиз жашаш керек. Элди анда куттуктап коелу Бакытбек, ушинтип кыйналып аткан адамдарды, иши жүрүшпөй жаткан адамдарды, булар баардыгы эски нерседен кутулуп, жаңы нерсеге өтүшүп атат. Энергиямды котордум, өтчүмдөн өттүм, которулчуман которулдум деп туруп, которулуп кетиңиздер. Куттуктайм барыңыздарды. Айбыз. Бактылуу болуңуз. Рахмат Бакытбек, бар болуңуз.